Атамекенчилер менен жолугушууга келгендердин саны күткөндөгүдөн кыйла ашып түштү. Шаардык стадионго жаңы заманга, жаңы системага, жаңырган өлкөгө умтулган 15 миңге чукул адам чогулду. Карапайым калктын мүдөөсүн аткарып, алардын кадырына жете турган, келечегинен үмүттөндүрө турган партия Атамекен деп жатышты. Албетте эски системаны эңсегендер аны башкача өңүт менен болсо да кайра кайтарууга жандалбас кылып жаткандар четинен чыгат. Эмне кыларын билбей айлалары кеткенде Текебаев Конституцияны өзбекче котортуп, өзбектерге жан тартты деп эч нерсеге кошпогон ушак чыгарышты. Өзбек туугандар төмөндөгүдөй Конституцияны таратты. Biz жашаган мамлекет кыргыздардын мамлекети. Ал Кыргыз Республикасы деп аталат деп жазды. Бул мамлекеттин бир мамлекеттик тили бар. Ал кыргыз тили деп жазды. Өзбек туугандар өзбек тилинде Кыргыз мамлекетинин жери кол тийгиз, кертилгиз. Аны саткан кыянаттык мамлекеттик кылмыш деп туруп өзбек тилинде жазды. Алар кыргыз мамлекети унитардык деп жазды. Унитардык деген автономия жок, сепаратизм жок. Бир бүтүн мамлекет дегенди өз тилинде которуп жазды. Эгер ушундай баалуулукту кыргыз жашай турган ишти жасап аткан адамдарды биз жаман адамдар, алар туура эмес иш кылып атат деп айтсак болобу? Кыргызстандын конституциясын башка тилдерге которуп, Кыргызстанды кыргыз деген тил бар экенин таанып билсе жаманбы? Мына ушул сыяктуу ушак айыңдын чегинен чыга албаган бир катар суроолорго далилдүү жооптор берилип, чекит коюлду. Кыргызстанда 30-35 миллиард тонна көмүрдүн кени бар. Тилекке каршы Кыргызстанда жагылган көмүрдүн 80%-тен ашыгы Казакстандан ташылып келет. Көмүргө кеткен акча Казакстандын экономикасына кызмат кылат. Атамекен партиясы мындай жагдай менен макул эмес. Айтылгандарга таянсак, 1,5 жылда сыртка кетип жаткан 30-40 миллион доллар акча шахтер шаарларга бурулуп, аларды калыбына келтирүү иштери күч алат. Ал эми базар коргон Нокен райондорун суга суулары менен камсыз кылуу көптөн бери бышып жетилгени менен чечилбей келаткан көйгөйлүү маселе. Бул боюнча Атамекен өзү сунуштап, өзү ишке ашырууну максат кылууда. Эгерде максат кылып жаткан Момунбек каналы курула турган болсо, 30 миң гектар жер сугарылып, дагы 120 миң гектар жерге насос менен суу чыгарылат. Бул долбоордун автору жалгыз Атамекен партиясына ишеним артат. Биз суунун башы болуп туруп, ушу сууга өзүбүз ээ боло албайбыз. Мына Атамекен партиясы ушуну толугу менен мамлекеттик уровенде чечип берип, кепилдигин алып курууга чоң кошумчасын кошуп отурат. Айыл чарбасы камкордукка өтө муктаж тармак, аны мамлекет өзү көзөмөлдүк алууга тийиш. Сырттан ташылып келип жаткан жер семирткичтерди, айыл чарба техникаларынын запастык бөлүктөрүн, кыскасы айыл чарбасына тиешеси бар бардык нерселерди чек арадан токтоосуз өткөрүп, айыл чарба продукцияларын сыртка алып чыгып сатууга олуттуу көмөк көрсөтүлүүгө тийиш. Мындай пикир дыйканчылык менен алектенгендерге майдай жакты. Дегеле Атамекен социалисттик партиясынын калк арасындагы таасири, салмагы кандай, анын идеяларын эл колдоп жатабы деген жүйөлүү суроо коюлууга тийиш. Мисалы үчүн 2007-жылдары бийлик кысма калганда эл колдоого алынбак түгүл Атамекен мүчөлөрүнүн жанына жакындабай качып кетишкен. Эми эл топтолуп, мына ушундай миңдеген кишилер ушу үмүт артып атат. Атамекен партиясы жеңет деп. Демек Атамекен жананын идеялары улам барган сайын эл арасына кеңири таркап, кадыр бар калп баратканы маалым болду.